Кадыр Алмазбек Атамбаев элге чыга албай, ага карата бир топ саясий күчтөрдүн наразычылыгы курчуп үйүндө чүнчү отурчу. Азыр болсо кааласак, каалабасак да ал эл астына чыгып алды. 3-4 жолу телеканалына интервью берип, медиа форумдан ар кандай иш-чараларды уюштуруп, саясаттын сахнасына кайрадан көнүшө баштаганы коркунуч жаратууда. Былтыркыга караганда ага карата маалыматтык солугуштак басаңдап, керек болсо форумчу пиарщиктердин үстөмдүгү жанданууда. Негизи эле Атамбаевди тирилтүүгө бийликке кошомат кылган саясатчылар болду да. Сотко берип чыгышты, ар кайсы тарабынан атырыла сүйлөп атышты, шыбашты. Тилекке каршы Атамбаевди басын талышпай күчөтүп жиберишти. Эми болсо КСДПнын саясий кеңешинин мүчөлөрү Адил Турдакулов, Мирбек Айтикеев 23 апрелде боло турган ата мекенчил партияларын колдоого алышарын билдиришти. Бул да кайсы бир деңгээлде бийликке карата коңгуроо. Баса учурда Атамбаев саясатчылар жана бей өкмөтчүлөр менен иштешип, айланасына азуулуу күчтөрдү тарта баштады. Өткөндө КСДПнын съездинде июнь айынын башында митинг кылууну да айтышкан. Сапар Исаков жана башка тарапташтарынын камалганына 1 жыл толот экен. Бул митинг туристтик сезондун ачылышында элибизге кедерин тийгизиши мүмкүн. Инвестициялык климатты да бузары шексиз. Өлкөдө канчалык митинг-пикеттер көп болсо, бийликтин кадырын кетерин, алсырай башташын өткөн практикалардан сабак катары алсак болот. Сыягы Атамбаев мындан ары жөн жатпай күчөй бериши күмөн эмес. Жолун табуу үчүн убакыт аз.